Короче, кече көлдөн келе атып, трассада мол дөңгөлөк жарылды. Буну домкрат батпай араң алмаштырдым, жүдөт. 1 сааттай убакыт кетип калды. Мындай кылып араң алмаштырдым. Анан тигил дөңгөлөгүндө жеп кетти ичкери жагын. Бул жарылгандан кийин бир 500 метр жүрүп койгом да трассада, бир удобный жерди таап токтогонго чейинби, же ага чейин эле жеп койгонбу, могу ичкери жагын жеп койгон мына. Биякта зым көрүнүп калган. Тигиниси вообще эле страшный зым көрүнүп калган. Жарылган. В итоге анан 4 дөңгөлөк алдым, 4 дөңгөлөк. 205 болчу менки. 205-тин ордуна 215 койсоң, ичине ийгирээк болот деп, керек болот, нормально элек. 215 кое турган болдум. Монусунда деле шишка бар, ошондуктан 4 алдым да. Недавно шишка пайда болуп калган, бул баягыда эле алган бул дөңгөлөктү. Видеодон көрсөтпөдүм беле ушул дөңгөлөктү алганда. Бир эле дөңгөлөк алган болчумун. Ошондо муну запаска кылып салып алам. Урматтуу жамаат, мен силерге жакшы жаңылык менен эми эксперт парктын рефералдык программасы дагы жакшырды. Мурда ар бир чакырылган досуңарга 1000 сомдон болсо, азыр ар бир 3-чү чакырылган досуңарга 2000 сом. 3 досуңарды чакырдыңар, 4000 сом иштедиңер. 6 досуңарды чакырдыңар, 8000 сом иштедиңер. 9 досуңарды чакырдыңар, 12000 иштедиңер. Ошондуктан эксперт паркка досторубузду чакырабыз жана өзүбүздүн кирешебизди көтөрөбүз. Эскерте кетсем, эксперт паркта комиссияны өзүңөр каалагандай кылып тандайсыңар. Суткасына 55 сом, же ар бир заказдан 4 сомдон, же 2%. Өзүңөр каалаган тарифти тандап алып, каалаган суммада иштесеңиздер болот. Бонусту алуунун шарттары мурдагыдай эле, өзүңөр 20 заказ кылган болушуңар керек эксперт паркта. Жана силер чакырган айдоочу 50 заказ кылгандан кийин силерге автоматтык түрдө эртеси күнү балансыңарга акча түшөт. Байланышуу жолдорун жана ссылкалардын баарын видеонун описаниясына калтырып коем. Эксперт паркка кошулабыз жана өзүбүздүн кирешебизди көтөрөбүз. Бул дискасы жок эле запаска болот, могу бир аз шишкасы бар дөңгөлөк. Анан дагы бир арты запас болот. Алысы вообще эле таза. Тиги 4-тө салдым. 4-тө. Анан стоимость 10.000 болду. 10.000 дейт, анан 8.000 десем көндө койду, 9.5 миңга түшүрүп берди, короче. 4 дөңгөлөк. Көлдөн келе атып жанагы трассадан болду да, жана Токмок жактарда жана грузовойлор кирген Казакстанга чек ара бар эмеспи? Ошол жактан. Трассадан катуу баратып эле. Чото не то, бирок прям жестко тарткан жок да, бир аз тартып кичине сезилип атты, анан ошо границадан өткөндөн кийин оң жакта место бар экен, алып токтогом. Топ дөңгөлөктү араң алмаштырдым. Домкрат менки 5 тонналык болчу, 5 тонналык батпайт да, астына же асфальт жолдочу. Ишин астын казайын десең казылбайт, ал жак асфальт болгон үчүн. Анан бир кирпич табып, кирпичке чыгып, анан коюн десең коюлбай, дагы бирдемке кылып, кайра бир аз кичинекей таштарга чыгып, жүдөп отуруп, анан араң койдум. Болот бүгүн азыр Дордой жактамын. Жанагындай гидравлический болчу менки домкрат. 5 тонналык, аны 3 тонналыгын көрүш керек. 3 тонналык анысы мына өйдө көтөрүлбөй калышы мүмкүн, лучше мына бураган эле алып коюмго дейм. Себеби бул кирпичке чыкканда машина көтөрүлдү. Ати домкратты коюп туруп көтөрөйүн десең, до конца көтөрүлгөндө деле дөңгөлөк жерден чыкпайт деп кой. Ошондой проблема болот экен. Ошондуктан тигиндей бураган эле алып коюмго дейм буга. Жаңылардын размери 215, 50, 17, 95 В дейт, ал эмне экенин билбейм. Жылы 21 dedi го походу. Бирөөсү 41 демке 22 деп турган. А бул 06 21 экен. 6-чы неделя 21 жыл болуп аткан ушунда. А бул 44-чы неделя 22 жыл дейт. Тээ жагы объездной мост турган жер. Ошо мосттун ылдый менен келесиңер, анан Дордойдун центральный проход жагына киргенде машина оңдогон жак. Бир эле солго сразу буруласыңар. Мо Билал деген фастфуд. Бул жакта вулканизация келдим, очередь жок экен, жакшы. Анан байке өзү сүйлөштү, тиякта шина саткандар менен сүйлөшүп, байке көрүп барып алып келдик. Мо тачкасынан жүктөп эле өзү сүйрөп келди, 4 дөңгөлөк баякта байке. Жакшы экен сервис бул жакта. Өздөрү тачкасы менен ташып алып келип, коюп, чек четип берет экен.
Мо машинага Тефаль экен. Дальнобойщиктерге идеальный вариант экен. Кен машинасында жашап таксовать эткендерге. Кофе кылганга. Получается, тияктан дөңгөлөк алмаштырып келдим. Работасы 1,5 миң болду, 4-өн алмаштырган. Анан азыр могу развалга келдим. Очередь күтүп турам. Ал Матис кирип кетти, Матизден кийин Карнивал бар дейт. Карнивалдан кийин кирем. Развал кылдырып коюп анан киребиз. Анан мен домкрат алып койдум. Тиги домкрат кече жүзөтүп гидравлический 5 тонналык. Батпай калат экен ал. Машина дөңгөлөгү жарылгандан кийин машина түшүп калат, соответственно. Ошондо вообще кыйын болуп калат экен көтөргөнчү. Даже 3 тонналык андан меники 5 тонна, 3 тонналык кичинекейди алсаң, ал деле түшүп калганда батпай калат дейт. Ошондуктан японский эле бушный алып койдум, жакшы качественный. 1,5 миң деген болчу, анан 1400гө короче түшүп берди. Ошондо дөңгөлөк алмаштыргам 1,5 миң сом. Шиналар 9,5 миң сом. Тиги 1400 сом болду. Жаңы домкрат. Мындай көтөрө турган механический эле бурай турган домкрат алдым. Азыр развал канча болот? Бияктан айтып коем. Мурда 400 болчу, азыр кымбат болсо керек. 500-600. Мына Дордой авто запчастьтар тиягында ремонттор. Зам тараптан центральный проход жактан киргенде развал. Номерлери. Так, жасатып чыктым. Развал 600 сом болду. Дөңгөлөктөр түздөлдү, жаңы дөңгөлөктөр кадалды. Эми спокойно жүрөсүм болот. Домкраттагы бушный японский жакшы качественный алып койдум. Эми жолдон жарылган болсом, бирок эми көтөргөнгө домкрат менен проблема жок болот буюрса. Снова Дордой, Течак мост. Азыр могу мосттун капталы менен тети санаталар келаткан жерден чыгып кетебиз. Ал жак односторонний болчу да ал жактан деп адашып алыптырмын. Тияктан односторонний кетет. Биз бул жак менен чыгып кетебиз. Мына круговое движение дейт. Мосттун ортосуна кирип туруп, тиягына кетип калабыз азыр. Ремонт иштери кызуу жүрүп жаткан кез. Ушул Дордой тушундагы мост. Мына громадный, чоң. Ушундай мост курулду. Ой, энең урай. Айнекти жабайын. Жостко чаңытып кетти бул машина. Портербекти кой берип коелу, Портербек. Портериц болом дедиң эле дейт го Бауыржан. Портериц болом дедиң эле. Портерди кыйратпадың. Майын алмаштырып келди десе барып семечка май куюп келип. Портердин да көтүнө суу куйдуң дей эле, не дейт эле. Дордойдон кайра үйгө баратып эч жетпей койдум. Жарым сааттан өтүп кетти уже, жакын эле жерге. Пробкада турасым, Акбатан тушуна келип калдым уже пробка менен. ГЗЧУ мой пересечение. Машиналар батпай тыгылып, затор. Ай-ой. Курманалиевага араң кирдим, ё-моё. Ушул объездной жакта азыр ремонт жүрүп аткан учурда желкемдин чукур көрсүн. Негизи мен тети арзан дөңгөлөк эле барсамбы деп ойлотком, бакада. Өзүм жактан алыс болсо деле зато кулак менен тынч WhatsApp'тан жазып коюп дөңгөлөк бар болсо. Заранее WhatsApp'тан уточнить этип алып бараймы деп ойлоткон болчумун. Ладно, Дордойго эле барып өрөйүнчү деп. Дордойго келип мына почти 1 саатта жакын жердеги эле үй жака 1 саатта жетип баратам. Обратный жолдо. Машинаны чейитип тазалап, жууп койдум, жумушка даярдап. Кечинде жумушка чыгам буюрса. Көптөн бери жумушка чыга элек болчум. 1,5 жумадай убакыт болуп кетти. Жалалабадка барып, ал жактан келип, бул жакта жумуштарды бүтүрүп, анан көлгө 3 күнгө барып, бул келген эртеси күн бүгүн. Кечинде жумушка чыгабыз, ошентип жумушту баштайбыз. Эмкиде жамаат буйруса,
Wildberries таксиде бир толук смена, Яндекс таксиде бир толук смена иштеп, салыштырып, заработок в час канча болот, баарын көрсөтүп айтып берем. Ошондуктан кийинки видеону калтырбай көрөбүз. Барыңыздарга ийгилик.